Мектеп окуучулары үчүн ысык тамакты жана китептерди тендерсиз сатып алуу боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Эгер демилге ишке ашса, бала бакча жана окуучулар үчүн азык-түлүк камдоодо жергиликтүү өндүрүүчүлөрдөн сапаттуу, таза тамакты сатып алууга мүмкүнчүлүк жаралат. Ал эми билим берүү бөлүмдөрү тендерби же түз сатып алуубу? Негизги максат балдарга сапаттуу азык-түлүктү алуу дешет. Бизге эң негизгиси бул баасы бизге туура келиш керек нормага. Андан сырткары ал жерден качествосы биринчи очередте бул качество. Себеби бул жерде биздин келечегибиз, биздин жаш балдар өсүп атат. Аларга биз убагында норма боюнча, норматив боюнча качественный тамак аштарды алып келип беришибиз керек. Негизи чын-чынына келгенде бизге улуттук өндүрүш бизге өтө ыңгайлуу болот да. Себеби тамак аш боюнча бизде Кыргызстанда бардык нерсе өндүрүш өзүдө бар. Ошол боюнча бизге мына жаңы премьер-министрдин сунушу боюнча, премьер-министрдин распоряжениясы боюнча иштегенге бизге ыңгайлуу негизинен карагандачы. Өкмөт бир гана окуучулардын тамак ашы эмес, бир катар кызматтарды жана товарларды тендери жок түз сатып алууну көздөп жатат. Буга байланыштуу мыйзам долбоорун парламентте сунуштап, ал биринчи окууда колдоо тапты. Мында эки жолу тендер өтпөй калганда архивдик документтерди колдонууда, майыптар үчүн атайын товарларды жана Брайль арабинде терилген окуу куралдарын сатып алууда тендер жарыяланбай түз сатып алынаары сунушталууда. Балдарга 7 сом деп атабыз тамактануу боюнча. 7 сом кой, эмне келет азыр ушун? Ошол да тендер менен болуп атат да. Эмне үчүн прямой ошол тиги мен тиги дыйкан чарбаларыбыз бар, ошо мен Сокулук районуна айтайын, өзүбүз сүт өндүрөбүз. Биз ошо сүт өндүргөн ошол дыйкан чарбаны албайбыз дагы, орто жер тендер качкан посредниктен алып атабыз да. Азыр ушул мыйзамдын 17-беренесине ошол толуктоо кирип, как раз түз сатып алуу болуп, ошол сиз айткан механизм кирип атат. Эл өкүлдөрү тендер системасын сындап, түз сатып алуу боюнча мыйзамды көпчүлүгү колдоого алды. Экинчи тарабынан тендерге чейин түз сатып алууларда кымырып алды, жеп кетти деген шек саноолор көп болгондугун эскертишип, ал эми тендерлерде болсо 5 эсе кымбат бааланып жатканы айтылды. Жеке спонсор 3 миллионго салып бергенди тендерден уткандар 15 миллионго, 20 миллионго салып атат. Айтып атпайбы? Ошончо мектептин баасы тендер менен уткан 3 мектептин баасына бүтүп турду. Ошон үчүн ушул багытта кадам жасайбыз деп атканыңар туура. Айтып атпайбы? Тендер деген тең бер деп. Андай эмес, тендер деген эң бер деген сөз. Тияғы ең көп ким чыгарып берет дейт, бул жагы ең арзан ким смета берет дейт, ошону менен эле кетип атат. Сапатка эч ким жооп бербейт. Андан сырткары 50 миңден 200 миң сомго чейинки иштерде тендерсиз өткөрүү каралган. Эл өкүлдөрү сумманы 1 миллионго чейин көтөрүү керектигин кошумчалашты. Ошондой эле билим берүү жана маданият чөйрөсүндө чыгармачылык адамдардын кызматтарын колдонууда, иш-чара өткөрүүдө тендер колдонулбайт. Tez aranın içinde bir işleri bitirgөнгөчү. Бул бардык эле айыл өкмөттөрдө же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында ушундай иштер болот да. Ошон үчүн менин дагы сунушум кайрадан иштеп чыгабызбы же азыр эле ушу сунушту берели. Мынаны 500 миң эмес эле 1 миллиондон 2 миллионго чейин көтөрүү боюнчачы. Бир катар депутаттар мамлекеттик сатып алуулардын жол жобосун өркүндөтүү зарылдыгын белгилешип, азыркы механизм мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжасына тоскоол болуп жатканын жүйө келтиришти. Жыйынтыгында мыйзам долбооруна добуш берилип, биринчи окууда кабыл алынды. Роза Акматжан кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.